Көп жыл миграцияда жүрүп иштеп топтогон каражатына Эрнест Садиев ишкердик менен алектенүүнү баштады. Буга чейин ага жакындары бизнес түрлөрүн сунуштап келишкени менен бирок ал кооптонуп баш тартып келген. Айтымында иш баштоо үчүн чоң каражат талап кылынат деген коркунуч болгон. Азыр ал ниет кылган ишин баштап, максаттары орундалып, эми өзү жумуш ордун ачып, башкаларды иш менен камсыздай баштаган. Оюнду эс алуу идеясы мен ушул чет мамлекеттерге өлө чыгып жүрөбүз. Мына Швейцарияда ушу жаратылышы биздикидей эле жаратылыш, бүт туристтер ушул жака барышат. Анан ошодон биз дагы бизден бир технология менен биз өзүбүздү көрсөтө албайбыз. Биз только жаратылышыбыз менен ошо Швейцариядагыдай биздин өзүбүздүн жаратылышыбызды көрсөтүп, ошо менен мактана алсак болот экен да. Анан ошол себептен ушул бизнеске мен акча салгандан коркпой эле ушул немеге, ушул бизнестин тармагын тандап, ушул бизнести өнүктүрөлү. Азыр тем более туризм боюнча бизде эми өнүгүп келатат. Буюрса bundan да жакшы болот. Ошол туризм өнүккөн неме өнүгүп келатканына байланыштуу ушул туризм тармагын тандадык да. Ишкердикти Садиев туризм жаатында баштаган. Ага шерик катары дагы 4 эмгек мигранты кошулган. Жалпы 4,5 миллион сом менен алар баштаган иш жемишин берип, айына 400 000 сомго чейин киреше таба башташкан. Ишти дагы жакшыртуу үчүн азыр тейлөө сапатын жакшыртууну колго алышууда. Чындыгында бүт шарттарды түзүп койсоң, местный туристтер деле, сырткы туристтер деле келип баштайт да. Шартты алгачы ошо шартты жакшы түзүп коюш керек да. Анан азыркы биздин неме боюнча айына бир 300-400 миңдей акча түшөт. Бул жаман эмес да. Буюрса биз ушу менен токтолуп калбайбыз. Буюрса пландарыбыз дагы көп. Мындан да туристтер Кудай буйрса көп келип баштайт. Аймактарда туризм өнүгүп, жергиликтүүлөр да эс алуучу жайларга барып, эс алууга шарттар түзүлүп баштаганына кубанышат. Анткени шарттын жоктугунан боз үйлөрдө отуруп жаратылышка суктанып гана кетишчү. Азыр болсо шарттар түзүлгөн. Мындан сырткары эс алууга келгендер үчүн кошумча оюн зооктору уюштурулуп, эл аралык стандарттарга туура келсе дешет. Өзүбүздүн ичке эс алганда мындай жанагындай даараткана дейбизби, алар дагы шартка ылайык болуш керек. Ысык суу, муздак суу болуш керек дегендейчи. Мисалы үчүн Америкага барып калып, ушундай тоолордун жолдо кетип атканда эле бир неме ушундай магазиндерди куруп койгон, ичине кирсең, туалеттер аябай сонун, кирип жөн эле баягы шаардагы түзүлгөн шарттай ырахат алып, анан ошол жерден тамактанып, мындай эс алып, анан дагы уланып кетсең боло берет да. Туризмге негизги шарттарды ошо жол маселеси жакшынакай өнүктүрүзө. Анан ошо эс алуучулар үчүн муну оюн зоок өтө турган бир площадкалары жакшы болсо, эми бул жерде көрүп атабыз, эски анча-мынча аянттар бар экен. Эми ошолор жакшыласа, теннистик, шахматтык, волейбол ойной турган жакшынакай жайларды растап койсо, ошо эс алып кетүүчүлөр үчүн жакшы шарттар түзүлгөн болот эле да. Келечекте булга көңүл бурулса керек деп ойлойбуз. Туризмди өнүктүрүүнү колго алган ишкерлер эс алуучулардын пикирин эске алып, ички жана сырткы туризмди өнүктүрүү үчүн аракеттерин жасашат. Ал эми гана ишин баштаган эмгек мигранттар баштаган ишкердикти жандантууга бир аз убакытты талап кылат дешет ишкерлер. Башкысы миграцияда жүргөндөрдү мекенине тартуу жана аларды туруктуу иш менен камсыз кылууга багытталган. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.